Чарчадым атай. Буттарым да баспай калды. Курсагым ачып суусаганымды айтпа. Азыр бир булактын муздак суусунан ичип, бир көлөкөдө салсак өтө сонун болот эле да. Ооба, айтпа. Анайын балдарым, силердин курсактарыңардын ачканын билип, анан суу сап турганыңарды көрүп, бул жака келип калдым мен. Сизде суу барбы, апа? Сууда, тамакта, көлөкөдө бар менде. Жүрө койгула менин артыман, балдарым. Мына көрдүңөрбү? Бүт жерлер кургап, ушул токой эле калган. Бул токой менин үйүм, балдар. Жүргүлө. Бул аябай сонун жерде, балдар. Көрдүңөрбү? Салкын, көлөкө. Азыр болсо силерге муздак чалаптан берем. Мен болсо кичинекей балдарда жакшы көргөн аябай боорукер кемпирмин да. Карыныңар ачтыбы, ананайындар? Азыр болсо ысык тамактан жасап берип, бат эле курсагыңарды тойгузуп коем мен. Жытын сезип атасыңарбы? Өтө дамдуу тамак жейсиңер азыр. Жегиле, же койгула, алтындарым. Келгиле, өрүк шабдалыдан жегиле. Мына балдар, чалаптан иштеңер, курсагыңарды тойгуздуңар, көлөкөдө эс алдыңар. Эми болсо менин токоюмдун кереметин сезгилечи. Карагайлардын жыттарын сезип атасыңарбы? Мурун бүт жерибиз жап-жашыл токой болчу да. Бирок анан үңкүр желмоосунун сыйкырынан баардыгы кургап солуп калган. Биздин тоолорго жардам бергиңер келеби? Ооба, апа, сөзсүз жардам беребиз да. Мен силерди кыйнабайм, бирок бул аябай оор татаал жумуш. Алыңар жетеби, балдарым, силердики? Биз даярбыз, апа. Рахмат, мен ишенкем силерге. Бул жоош таш дөөнүн бир көзү үңкүр желмоосунда. Ал сыйкырды үңкүргө кичинекей балдар эле бара алат. Ошол көздү таап келип ордуна таксак, бул дөө тирилип, бүт чөлдү токой кылат эле. Биз үңкүргө барабыз, апа. Макул, ошенткилечи, балдарым. Мен чыдамсыз күтөм силерди, балдарым. Кетай, карасаңар буну. Мына желмоосунун үңкүрү. Атай, мен коркуп атам. Акыныраак сүйлө. Мен коркуп атам, атай. Коркуп атсаң тетигил жака барып жашынып тур. Мен көздү таап келгенче. Макул, атай. Бирдеме болсо кач, салкын. Макул. Көз бир сандыктын ичинде деди эле, апа. Ушул сандык болсо керек да. Эй, сен кимсиң? Менин үңкүрүмө кантип келе калдың, я? Кечириңизчи мени. Мен тоолордо жүрүп адашып кирип алыптырмын үңкүрүңүзгө. Эй, чыныңды айт дейм. Эмне издеп жүрөсүң бул жакта? Жымуунтуп өлтүрөйүнбү сени? Я? Жок, мен адашып кирип алыптырмын. Анда кетип кал бул жактан. Жокол дейм, көзүмө көрүнбөй. Батыраак чуркап чыгып кет үңкүрдөн.
Ай азаматсыңар, ап келдиңерби көздүү балдарым? Канча жылдан бери күтүп аткам ушул убакытты. Бул ак көз турбайбы? Күрөң көз гана. Мен силерди атайын үңкүргө жибергем. Ап келгениңер ушулбу? Азыр жан чийин силерди. Токтогула. Желмогуз, сага керектүү көз ушул беле? Балдар, келгиле, рахматымды айтайын силерге. Ушул дөөнүн күчү сол айнек көзүндө болчу. Ал уктап атканда аны урдап алып, сыйкырдуу үңкүрдө жашынып калгам. Ал жака булар кире албачы. Ошондо мени жөлмөгүзгө айлантып салышкан. Кичинекей балдар үңкүргө келгенде эле мен күнгө чыгып бул дөөнүн көзүн жаралат элем. Эми булар чөл кылган жерди биз токой кылайлы. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.